чын келгенде ушундай экен, Аллах Таала Куранды бизге эскертүү үчүн берип атпайбы? Ал эскертүү дегенде, бул молдолор идеальный адамдар, калган барды не идеальный деген эмес бул сөзбүз. Бул субханалла сүйлөп аткан молдо да адам, мында да кемчилик бар унутпаш керек, туурабы? Ошол себептен улуу аалымдар мындай деп айтат да. Силер ким сүйлөп атканын карабагыла. Ал адам эмнени сүйлөп атканын карагыла дейт. Ошол себептен мени карабайлы болгула. Адамдар өзгөргөндө аалам өзгөрүп атпайбы, туурабы? 30 жылда айтканда эл жаңы дейт. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп адам баласы турбайт экен да, туурабы? Бир адам өмүр бою ак сөөк болбойт экен да. Ак сөөктүн баласы манчыркап жалаң казы карта жеп жүрүп алкаш болуп калат экен. Бир рабочийдин баласы көчөдө субханалла ар нерсени кылып тактай кагып жүрүп акырында аалы болуп калат экен. Не дейсиңер буга? Ушундай экен. Ошондон жер мындай 5 кол тең эмес деп айтат, туурабы? 5 кол тең эмес. Адам баласы сол өзгөрөт экен. Ошол себептен ар бир нерседе биз өзүбүздү оңдошубуз керек. Туурабы? Аалымдар айтат, эгерде силер бир адамды ушактап аткан, жамандап атканын көрсөңөр дейт, андан безе качкыла дейт. Анткени анын сасыгы сени кошо ороп калбасын. Дагы бул жерде айтат, эгер зулумдукту көргөн болсоңор, ага жардам бергиле дейт. Эгер өзүң өлүп кала турган болсоң дагы, бир адамды зулум кылып атышат, онча адам сабап атат, дабне салат, же болбосо кордоп атат. Мына ошол мезгилде сен ошол тараптык болгон, кордолуп аткан тараптык болгон. Аллах сени коргулбайт дейт. Биздин динибиз ушундай да. Дайым такай адам баласын оңдошуна калат. Бул жерде да ошол экен пайгамбар ва халикун нас би хуликин хасан. Адамдарга жакшы кулк мүнөз менен мамиле кыл дейт экен пайгамбарыбыз. Кыл деп некен өкүм кылып атат экен. Адамдарга жакшы мамиле кылуу деген сөздө сен биринчи ошол жакшылык кылып атканда караган. Мисалы, биз бир туугандар менен катышабыз. Дайыма тамак ичебиз, шерине ойношот, абысындар жанагындай черный каса, белый каса бир баляны ойношот. Субханалла, туурабы? Мындай тууган менен ушинтип жуурушуп жашашат. Бирок тууганчылык дейт, тууганчылык пайгамбарыбыз ошол сени менен жакшы мамиле кылып аткан тууган менен барып мамилелеш болуш эмес дейт. Сенден кол үзүп кеткени менен барып мамиле куруу, мына чыныгы тууганчылык. Силай рахим ушул экен. Сенин баам парасаттуулугуң, сенин акылдуулугуң, таанышмандыгың, сенин субханалла негизи эле жашоодогу мындай бир ким экениңдин, бир адамгерчилигиңдин улуулугу сени менен кол үзүп, сени карабай калган, сени жамандап аткан адамдарга барып, машалла, ошол мамиле алакка түзүшүң экен. Калган тигилер оңой да, туурабы? Бирөө үй салып атса, анын кемчилигин айтып коюш оңой. Бул жерден кыйшак болуп калган турбайбы, туурабы? Эгер жардам бере коеюнчу деп, шын костюмду субханалла түрүп туруп, анан ошонун алдына барып жардам бере коюшуң башка иш да, туурабы? Аалымдар айтат, мисалы дейт, бир адам автобуска кире турган болсо, автобекеттен токтоп, же болбосо аялдамадан токтоп, бир автобуска бир аксакал түшө турган болсо дейт да. Аксакал түшө турган болсо, ассаламу алейкум деп учураша коюшуң дейт, бул жакшы дейт. Бирок ордуңан туруп, ордуңду берген андан жакшы болот. Билесиңерби, эмне себептен? Анткени сенин саламдашышыңда Алланын жакшылыгы келди. Ал эми ордуң туруп беришкенде сени сага дагы бир күнү сага да кыйын болуп турган мезгилде керек болсо ошол автобустан бирөө туруп берет деген сөз. Кара, улуу адамдын кемчилигин көрүш оңой. Советтер Союзунун анда өскөн байкуш, башка атеист болгон адамдардын арасында бир жетимчиликти көргөн, кордукту көргөн, өмүр бою эртеден 8ден баштап 8ге чейин иштеген, оозунан жакшы сөз чыкпайт. Анын оозунан жакшы сөз чыкпайт. Динсиз эле, сен болсо диндарсың, намаз окуйсуң, эмне тиги чалды только жамандайсың, атеист, тигине эмне. Жок, субханалла. Ошонун түйүнү барып, ассаламу алейкум, ата кандай жакшысызбы деп, жакшынакай ага мамиле кылып, ошол адамдын ордун берип коюш, бул сенин иманыңдын белгиси да. Бизде ушундай азыр мындай бир жаман бир нерсе жукту бизге. Биз азыр намаз окугандар, намаз окубагандар деп бөлүнүп алышты. Адамдар ушундайга жетти. Керек болсо менекен кээ бир намаз окуп 5те жүргөндөр өзүлөрүнүн жанагындай бир бейиштен однокомнатный квартира алып алгандай эле сезип калышты.
Кандай десе жүргөндөрү карасаң дерски жүрүшөт, могу сакалдар момундай, эмен ояка чейин кийип алган момундай, кетип баратат, башкача кетип баратат да, жолдун ортосунда түшүп алышкан момундай төбөчү. Анан машалла, астагфируллах, субханалла деш мындай сүйлөгөндөрүндө, ассаламу алейкум деш, ушундай бир жаргон сүйлөшүп, өзүлөрү эле жанагындай бир эмеде, мындай кастада, мындай жанагындай бир өзүнчө бир каста кетип баратат да, мондайчы. Карасаң идеальный адамдар кетип баратат да. Бирок четте турган бизге окшогон карапайымдарга мындай карасаң ким кетип баратат дейсиң да, чорныйлар кетип баратат окшойсуң. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул бизде динге келүүнү түшүндүрбөйт бул. Бул тескерисинче субхана динди туура эмес көрсөтүүнүн жолу болуп эсептелет. Илгертен бизде Ханафи мазхабында илгертеден келген нерседе кичпейилдүүлүк, топуну кийип алып, ушундай бир таваззу болуп, ассаламу алейкум деп, улуу жаман адам кетип барса да ассаламу алейкум деп жакшы болуу деген нерсе бар да турабы? Ушуну байкап атасызбы силер, же силер мен эле байкап атамбы? Силер караган жок болушу керек да. Хейли канча болуп кетип атасың. Эмнени айткым келип атам мен? Бей своих, чтоб чужие боялись дейт, орустар. Бей своих, чтоб чужие боялись. Мен көпсүндө азыр диндарларга айтып атам. Эмне себептен? Анткени алар көбүрөөк оңолуш керек. Уламалар айтат, илимди көбүрөөк ким алыш керек десе, көбүрөөк билген адам алыш керек дейт илимди. Көчө суроолор. Устаз, биз кайсы нерсени мындай илим алдында Куранды окуп атам, анан ушундай бир эме кылып, анан сурап атам. Силерде айылыңарда мынакей аалым, анан каары барбы десем, айтат, ооба, аалым да бар, каар да бар. Машалла, андай эме мындай нерсе экен силерге. Силерге мурун билбей жүргөн күнөө эмес болчу. Анткени себеп мурун аалым, айылыңарда бир аалым, анан жана каары Куран жаттаган жок болчу. Мынакей аалымда каар да бар экен, эми силерге билбеген күнөө болот да. Эми билбеген күнөө болот, үйрөнбөгөн күнөө болот эми. Эмне себептен? Анткени айылыңда аалым, молдо, каар болгон сенен, ошонун алдына барып сабак албасаң, сен күнөөкөрсүң эми. Бир заманда бир чоң бир аалымга зыяратка барышат экен. Анын талабасы болуп алды. Ошондон сабак алды. Анан ассаламу алейкум, устаз кандайсыз деп алдынан чыгып, ушундай болгондон кийин мындай карайт экен. Баягы устаз түкүрөт экен. Түкүргөндө эле баягы балдар талаба болоюн деп баргандар, окуучу болоюн деп баргандар, устаз бизге бир дуа берсеңиз чыгалы деп анан чыгып жөнөйт экен. Жанда шери сөйткөн, ушунча мындай чакырымды жөө басып, ачка ток болуп келди керек, ушуга шакирт бололу деп эмне болуп кетти десе, мунун жанында болбойт экен дейт, илим алганга. Эмне себеп десе, бул кыбланы карап түкүрүп кой деген экен. Керек болсо мына кыбланы карап, Каабаны карап урмат кылбаган адамды илгеркилер устазга тартылган адеби жок дешкен экен. Карап атасыңарбы? Ошол себептен биздин динибиз субханалла кулк мүнөзүн жакшы болушу, адебибиздин жакшы болушу зарыл. Кыбланы тээп отурушта эчтеке болбойт негизинде. Кыбланы карап түкүрсөң да эчтеке болбойт. Бирок ошол Алла Таала фавалли важиха шатрал масжидил харам деп Куранда Алла Таала жүзүңөрдү харам тарапты Каабаны карай бургула деп өкүм кылган себебинен ошо Аллах айтып атса, мен эми бул адеп кылбай кыбланы тээп жатсам жакшы болмок беле деп илгеркилер сүмнекен ушундай адеп кармашкан. Жата бер кыбланы тээп деле. Бирок керек болсо ажаткана курганыбызда, мынакей туалет курганыбызда, айылдыктар, шаарда деле квартиранттар карагыла, кыбланы карап коюш керек экен. Эми айла жок болуп калса мүмкүндү, бирок аркаңды салып, алдыңды салып кыбланы карап заарашат турушуңду шариаты жактырбайт. Мына сол тарабын кыбланы карап туруш керек экен. Ажаткана салганда. Мына сол тарабын кыбланы карап туруш, бул адеп экен. Эмне себептен? Анткени субханалла кыбланын ушундай урматы бар экен. Көрдүкпү кандай нерсе? Ошон үчүн адамдарга көзгө көрүнгөнгө бул керек болсо табиятка, мынакей азыр баарыңар эс алып барып атасыңар. Карасаң тоо коюнунда жүрөсүңөр баарыңар. Көлдүн итин жанында жүрөсүңөр, субханалла. Бир жакшы бир көлдүк аксакал бар. Мен тааныш көптөн бери аябай силейт. Болду экен, кандай телефон жаап турат. Анан бир конокко барсак,
Subhanallah, Moldaker bugün geçinde gölge çüpeyle koydu. Tangamal çöl dedi. Göl tazalanıp kalsın. Tangal. Göl ne dedi? Moldaker deydi. Gölün içi hazır tuvalet bu kalgan deydi. Bayağı tüşkölü girişette tuvalet jakında jok, oşonun içinde zara uşata berет. Anan oşunday bir mezde sаңыркып жанагы туалетте ажатканы сасып калат дейт. Анан гөл ушундай экен байкуш, ары толкуп, бери толкуп, ар жакта сүйрөп жөнөйт экен. Анан кийин таңгамал түшсөң дейт, мына гөл таза болот дейт. Эми ушунча мына керек болсо сен жакшы мүнөзүң, жакшы адебиңди гөлгө да көрсөтүшүң керек экен шариаттачы. Шариятыбызда бир сонун сөз бар. Бир нерсе айтайын мынакей. Мончо бар го жанагында, душ, мончо. Ошонун ичине зара ушатуу кедейлик аппарат деп алымдар айткан. Ана мен таң калып калдым, эмне себептен бул тасаввуф алымдар ушунча эми мончо эмне болуптур деп карап көрсөм мончонун ичи субхана баягы сасыкка сасып отурган болсо, туалеттин жанагында бир саңыркап эле эме сасып калат экен да. Анан ал сасыган жерге кайра жуунуштун өзү канчалык турабы? Деп адеп иретин айтып коюптур, коркутуп, кедей болуп каласың депчи. Ол мончонун ичине, душтун ичине эми Кудай жаратып койгон жердин мончогу болгон субхана. Кыргызда жердин мончогу булчу. О, тиякта Байкал деген көл бар экен, таптаза турук суу ичсең болот экен Россияда. О, Кыргызстанда болсо болот. Бул эң бийик деңгээлде чокулачу жулуу болгон көл биздин көлүшүбүз көлүшүл экен. Эми ошонун ичине субханалла бейбактар, бетбактар деп койсо, зара ушатып отурат экен да турабы. Мен айткам, көлдүк адамдар айтып атат да, күндүзү түшпөш керек бул каптыр уже. Мына ошондой, ошол себептен адебиңди керек болсо түшүп аткан көлүңө да көрсөтүшүң керек. Муну айтпай турган сөз эле айтылып кетти эле. Бирок айтып койдум субханалла. Ал көлгө барганда эме алып калдык. Карасаң, килки демелечи мындай. Жанагындай замороженный эле килки да. Ушунча адам көп мындай тыгын. Бирок эми субханалла мусулманчылык көрсөтүшүбүз керек. Аракет кылабызбы? Амин. Субханакаллахумма хамдалиллахи астагфируллах. Аллахым барын өзү кечире Аллах. Эл журтка тынччылык, аманчылык ошо келген байгелер бар, ага бир туган эжекелер бар, кыздарыбызга, балдарыбызга шифа бер. Аллах хидayet бере. Амин.